Балдар, мынагы курчакты көрүп атасыңар. Мисалы курчактын биринчи немеси мына этегиндеги, мына кийиминин ичиндеги мына кармагыч, бул габит деп аталат да. Мындай габиттен кармайсыңар. Мына кармагандан кийин мына эки колу, эки колду мына сол кол менен мына сөймөйдү ортого коюп алып туруп, анан мындай түз кармайсыңар. Мындай басканда карагыла, мына. Адилет, басканда 1 2 1 2. Да! Саламатсыңарбы балдар? Азыр эми чындыгында баягы заман өзгөрүлүп, техникалар өзгөрүлүп, мультфильмдер, ошол анимациялык мультфильмдер, жомоктор пайда болуп атпайбы? Анткени илгерки мурунку немеге караганда, мындай курчактар менен мектептерге барып, атайы жомоктор коюлчу эле да. Анан эми азыр тек гана баягы профессионал театрларда гана, ошол куурчак театрларында гана ошондой куурчактар атайын мектептерге кыдырып коюп атат. Анан эми биздин бул келечекке мына 10 жылдай болуп калды ачылганына. Атайын ушул неме келечек чыгармачылык балдардын борбору менен ушу келишилип, спонсор таап, ушул куурчак ийримин ачалы. Мектептен балдар таланттууна окшогон улан кыздар келип, атайын ушул театр жөнүндө, ушул куурчак жөнүндө бир кичине болсо да түшүнүк алсын деген бир ниет менен ушул куурчак ийримин ачканбыз да. Андан бери көптөгөн балдар, окуучулар ушул жерден тарбия алып, куурчакты үйрөнүп, жакшы фестивалдарга барып келдик. Мына сыйкырчы чалдар деген жомок менен китеп жомогундагы. Мына ушул 4 санаачыл сыйкырчы деген жомоктун негизинде ушул куурчактарды ойноп, ушул немени утуп келишти. Биринчиликти алып келишти да. Ошондо теги борбор биздин борборго ушул куурчактарды белек кылып беришти. Андан сырткары балдарга жакшынакай белектерди беришти. Андан сырткары эми биздин бул жерде атайын куурчак ийриминде кыска-кыска жомокторду баягы садиктерге, балдар бакчасына апарып, балдар кичинекей өнөрлөрүн тартуулап турушат. Эми баягы өздөрү садиктерди суранып калышат, балдар бакчасы келип кичине бир оюн-зоок коюп берсеңер дегенде, ушул куурчак ийриминен бир кичинекей бир 20 мүнөттүк жомок, андан сырткары башка ийримдерден, комуздан, бийден алып барып бир концертный программаларды алып барып берип турушат. Биз биринчи буларга, балдарга кичинекей колгап куурчак деп коебуз. Ошол колгап куурчак, андан дагы бир шарик менен жасалган куурчак, ошолордон баштап үйрөтүлө баштайт. Андан кийин колгап өтөт, колгаптан кийин анан мунагу зым трастовый куурчак өтөт. Ошону менен анан акырын жомокторго. А бирок эми ага чейин, жомокко чейин биз балдарда атайы баягы тил көнүгүүлөрү, ооз көңдөй көнүгүүлөрү, үн, кандай баягы адабий тилди так сүйлөгөнгө үйрөтүп олтуруп, анан ырларды, тамсилдерди, монологторду, кыска-кыска монологторду айттырып, балдарды ошого тарбиялап, анан куурчак акырын өтөбүз. 15 бала бар, атайы 2 группа. Балдар бул жерде эми эң негизгиси, мен азыр ошол драм кружокко куурчакка даярдап аткан себебим, муна биз жакында бир жакшы бир ниет болуп атат. Бир кыска метраждуу атайы балдардын бир кичинекей немелерин тартсакпы деген ниет бар. Анан ошого балдарга мен атайы ушул драм кружокту дагы ачып, ошол тарабына дагы олуп баягы даярдап атканым ошондон. Эми мүмкүн чынында булардын арасында бир көрүнүктүү кыргыздын бир жакшы актриса, актерлору чыгаар. Мүмкүн башка кесипти тандаар. Негизгиси бала өзү кызыгып, атайы келип катышып аткан бул чоң нерсе биз үчүн. Анткени бала кыял неме ошол кыялы менен келип катышып атканда көп нерсени үмүттөндүрөт да. Анан биз буларды тандап атканда дагы атайы ошол бала кызыгып келдиби, келгенден кийин 1-2 сабак өтүп, анан чынында эле ушул сабак жаккан болсо ийрим, анан ошого катышат. Анан жок, менга туура келбейт экен деп неме кылса, биз аны зордобойбуз.